Саламатсыздарбы, Сокол медиа порталынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Белгилүү болгондой, өлкөбүздө эл иш-чаралардын бири болгон франчайзинг форуму өткөрүлгөнү жатат. Дал ушул форумдун уюштуруучуларынын бири болгон Эл аралык ишкерлер ассоциациясынын вице-президенти Сайкал Асылбекова менен маек курмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Сайкал айым? Кош келиптерсиз дейли. Алгач өзүңүздү көрөрмандарга тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы. Негизгиси мен өзүм Академия Роста билим берүү борборлорунун негиздөөчү жетекчиси болом. Дал ушул франчайзинг форуму тууралуу дагы кененирээк түшүндүрө кетсеңиз, ал форумда кандай иш-чаралар болот, кандай катышуучулар болот дегендей. Франчайзинг форуму негизи эле Кыргызстанда биринчиден өткөрүлүп атат. Филармонияда 3-мартта 1000ге жакын ишкерлер чогулат. Ал жакта ата мекендик франшизалардын көргөзмөсү болот. Алардын презентациясы, бет ачары болот. Жана ал жакта ушул бизнеске көрсөтүлө турган пайдалуу кызматтар, өнөктөш кура турганга жакшынакай шарттар көргөзүлөт. Анан программа абдан кызыктуу болуп жатат. Эртең мененки саат 10дон баштап ушул ата мекендик франшизаларды, бизнес мүмкүнчүлүктөрдү көрүшөт. Түшкө чейин, түштө фуршат болот. Фуршаттан кийин болсо ошондой B2B встреча деп коет. Баягы бизнес менен бизнес өзүнүн шарттарын жана өнөктөштөрүн талкуулаганга шарттар түзүлүп, жана көргөзмө болот. Андан тышкары түштөн кийин болсо бизнести автоматизация кылган боюнча мастер-класстар, бизнести өнүктүрүп жайылтуу, масштабирование боюнча дагы мастер-класстар, баягы кадровый политика боюнча өзүңдүн жумушчуларыңа кандай туура айлык төлөгөн системалар бар, кантип туура мотивация берүү керек деген сыяктуу дагы өзүнчө мастер-класстар бар. Ушинтип эртеден кечке чейин филармонияда абдан пайдалуу, жакшынакай иш-чара өтөт. Анан кечкисин филармониядан кийин автопати болот. Ал жакта Жанат резорт деген жабык комплекстин ичинде улантысы болот да. Даярдыктар жакшы, буюрса. Көптөгөн атактуу жана бул жака билим берүү тармагына эле эмес, бардык бизнести алып караганда көптөгөн жетишкендикке жеткен инсандар келип катышып салымын кошуп атышат. Ал жакта ошол мен айтып кеткендей иш-чара болот. Андан тышкары баягы освещениясы дагы көп эмеде болгон турат, масштабдуу түрдө болгон турат. Бул дагы менин оюмча бизнеске пайдалуу деп ойлойм. Негизи эле ишкерлер арасында ошол франшиза деген түшүнүк бар эмеспи? Анан кийин эң көп таралган десек дагы жаңылышпайбыз. Дал ушул франшиза тууралуу дагы айтып берсеңиз, бул түшүнүктү кандай түшүнсө болот? Көпчүлүк биле бербейт анткени. Даяр бизнестин технологиясын бир канча акча акысына баягы сатып алса болот да. Мисалы келтире келсек, бул Бишкекте бар франшизалар бул Adidas, Nike, Mango, Max, KFC жана башка брендтерди айтсак болот. Бул ошол даяр бизнес, даяр технология, атактуу мындай жакшы бренди менен кошо чет өлкөдөн франшизаны сатып алып келип, бул жакка жайылтып атышат да. Ошол эле көрүнүштү биз азыр тескеринчесине чет өлкөгө баягы экспортко көбүрөөк чыгаралы деп аракет кылып атабыз. Ата мекендик компаниялар өзүнүн франшизасын иштеп чыгып, упаковкалап, жасап туруп, анан өзүнүн компаниясын Бишкекте эле эмес, бардык 7 регионго өнүктүрүп, андан тышкары чет өлкөгө чыгарганга көмөк көргөзүп атабыз да. Бул иш-чара боюнча сурагандар аябай көп болуп жатса керек. Негизи бул иш-чарага бир эле ишкерлер гана катыша алабы же каалоочулардын бардыгы эле катышабы? Эгер кимдир бирөө бизнеске кызыккан болсо, мындай бизнес ачкым келет эле, же болбосо баргы бизнес кылгым келет, акчам бар, бирок идеям жок дегендер дагы бар, инвесторлор. Же болбосо идеям бар, же акчам жетпейт дегендер дагы бар. Ошолордун баары тең форумга келе берсе болот. Анткени форумда бизнес идеялар дагы көп болот, бирок баягы ата мекендик франшиза катары ошол көргөзмөдөн барып ошолордун бизнесин сатып алып өзүнүн регионуна же болбосо районуна ачса болот да. Экинчиден, өзүнүн эгер бизнес идеясы бар болуп, бирок каражаты жок болуп атса, форумда инвесторлор дагы болот. Аларга келип өзүнүн идеясын айтып берип, өнөктөш куруп иштешсе болот. Негизи сизди Эл аралык ишкерлер ассоциациясынын вице-президенти катары тааныйбыз. Анан дал ушул вице-президент болгонго чейин эмне иш менен алектенчү элеңиз?
Биз дал ушул франшиза системасы менен 5 мамлекетке чыктык буюрса. Азыркы учурда Кыргызстандын бардык областтарында биздин борборлор иштеп жатат. Академия Ростанын ичинде менталдык арифметика, ылдам окуу ыкмасы, акыл муун жана башка жакшынакай кошумча курстар бар окуучуларга. Бул биринчи менин багытым. Экинчи багытым биз франчайз компаниясы. Бул экинчи багыты ата мекендик компанияларга франшизаны жасап иштеп чыгып, анан өзүнүн бизнесин масштабтуу өнүктүргөнгө жардам берүүчү компания. Консалтинговый компания деп койсок болот. Азыркы учурда кыргызстандык ушул 20 чакты компания менен иштешип, алардын франшизасын жасап берип отурабыз. Ишкерликке кантип келип калдыңыз? Ишкерликке кантип келип калдым? Мен ойлойм, ушул менин балдарым себепкер болду окшойт. Улуу балам 5ке чыгып атканда кошумча буга дагы кандай билим беришим керек деп эне катары изденип баштаганда менталдык арифметика деген сонун бир багыт бар экен. Ошого жолугуп калып, анан Кыргызстанда чын эле жок болчу 2015-жылы. Анан Кыргызстанда жок экенин билип, анан программада өзүм аябай жагып, анан иштетип баштадым. Ошол биринчи эмени борборду Бишкекте ачтык. Анан экинчисин дагы ушул Бишкекте 3-чү микрорайонда ачып, ушинтип масштабирование болуп кетти да. Бирок ага чейин мен франшизаларга көп эле кызыгып жүрчүмүн. Өзүм франшиза иштеп чыкпай эмес, өзүм франшиза башканыкын сатып алсам деп ойлоп жүрчүмүн да. Ошон үчүн бул темага жакыныраак болчумун. Франшизаны кантип алса болот? Франшизаны кантип алса болот? Биринчиден өзүңөрдү анализ кылышыңар керек, кайсы тармакта иштегиңер келет, өзүңөрдүн кандай жөндөмдөрүңөр бар. Анан өзүңөрдү анализ кылгандан кийин ошол франшизалардын арасынан мисалы ата мекендик франшиза аласызбы же чет өлкөдөн алып келесизби бир брендти, туура тандап алыш керек. Анткени дүйнөдө көптөгөн франшизалар баягы мындай чалабыл эле жасалган же болбосо пустышка франшиза деп коебуз, ошондойлор дагы көп да. Тандап алыш керек. Аны юридикалык жагын абдан жакшы изилдеш керек. Силерге кандай колдоо көргөзөт, ошонусун изилдеш керек. Франшизаны уже сатып алган алардын өнөктөштөрүнөн барып туруп отзыв сураш керек. Кандай жакшы иштедиби франшизасы же кандай экен деп. Маркетинг жагынан кандай колдоо көргөзөт деген сыяктуу көп жерлерин изилдеп алып туруп, анан ошол брендтин негиздөөчүсү менен дагы таанышышыңар керек. Кандай адам менен иштешесиңер. Аны канча убакытка чейин колдонсо болот, кантип өнүктүрсө болот, мындай этаптары барбы атайын? Албетте, кээ бир франшизалар мисалы 5 жылга берилет, кээ бирлери 10 жылга берилет. Анан 5 жыл убактысы бүткөндөн кийин баягы башындагы эң паушалдык төлөм деген болот, чоң сумма. Аны кайра төлө деп коюшу мүмкүн, же болбосо ал төлөнбөй да калышы мүмкүн, жөн эле узарып кете берет. Анан көп нюанстары бар. Негизи бизде школа франчайзеров деген бар, ошондо дагы келип окусаңар болот да. Негизи ушул форум тууралуу дагы сурагым келип жатат. Франчайзинг форуму буга чейин дагы өткөрүлүп келгенби, же болбосо муну жаңыртып, жайылтып, ири иш-чара катары быйыл гана өткөрүп жатасыздарбы? Именно франчайзинг форуму катары быйыл өтүп жатат. Буга чейин 1-2 жолу франшизалардын көргөзмөсү болгон экен Бишкекте. Бирок алар кичине башкачараак форматта болгон. Ошондуктан именно бул биз уюштуруп аткан франчайзинг форуму биринчи жолу болуп жатат. Бирок дүйнөнү алып карасак, ар бир өлкөдө жыл сайын болуп турчу нерселер да. Демек бизде бул жаңычылдык деп айтсак жарашатпы? Албетте жарашат. Бизге жаңылык Кыргызстанга. Франчайзинг маданияты, франчайзинг индустриясы бизде жаңы эле өнүгүп келатат. Акыркы 3-4 жылда эле. Эми болсо сизден сурагым келип жатат. Дал ушул жаңы гана ишкерликке киришип жаткандарга кандай кеңеш бере аласыз? Албетте, көбүрөөк иштеш керек. Көп эле сурай беришет, эмнеде ийгиликтин сыры болуп депчи. Анан мен айта берем, окуш керек, кайра иштеш керек. Ошо эки эле нерсени системада кылыш керек да. Окуу дегенде ал жакта ишкер болгондон кийин ал көп тараптуу өнүгүш керек да. Кадр баягы HR деп коет, human resource. Ошол кадр тарабына абдан жакшы окуш керек, психологияны. Экинчиси финансылык сабаттуулук, анан жанагы финансылык компаниянын өзүнүн пландаштыруусун окуш керек. Налогтор боюнча, соцфонд жана бардык жоопкерчиликтер боюнча. Үчүнчүсү бул стратегияны туура түзгөндү, жана компанияны туура позиция кылып, өзүн өнүгүттүрүп кетүү жагын окуш керек. Төртүнчүсү бул
маркетинг пиарды жакшы окуш керек. Анткени айтышат, компаниянын негиздөөчүсү ошол компаниянын негизги эң главный маркетологу деп айтышат да. Ошол адам көбүнчө сатууну кылат депчи. Муну окуш керек. Анан азыркы личный бренд деген бар, аны дагы окуш керек. Анан ошонун баарын эле окуй бербей, кайра ишке жүзүнө ашырып иштеш керек да. Орусча айтканда учиться, потом опять работать и работать дейт. И ошону постоянно кылса жетет да эмеге. Бир эле учурда окуп, ошол эле учурда практикада кылыш керек. Практикада кылып, анан кийин бизнес жаатында абдан көп жаңы нерселер болуп турат да, постоянно. Ошолордон артта калбай окуш керек. Окуш керек, анын баарын тең алып келип компаниясына иштетиш керек. Түшүнүктүү. Франчайзинг мектеби бар деп айтып калбадыңызбы? Ошол тууралуу дагы кызыгып калдым. Кандай мектеп ал? Кандай окутуу методу кандай дегендей? Бул франчайзинг мектеби бизнес жаатында бир аныкталуу деңгээлдеги ийгилиги жеткен адамдарга гана туура болот деп ойлойм. Анткени компаниясы уже туруктуу болуп калыш керек. Туруктуу болгондон кийин, может быть, 2-3 филиалды ачып, уже багы масштабированияга даярбыз деген адамдар келип окуса, алар ошол франшизаны жасап, анан дальше өнүгүп кетишет да. Франшиза мектебинде франшизаны кантип туура топтош керек, юридикалык жагын, маркетинг, бухгалтерия жана бардык комплекстүү түрдө франшиза кантип өнүгүш керек деген системаны окуп кетишет. Анан окуп алып туруп компаниясына барып иштетсе болот да кайра. Сонун эми дал ушул эл аралык ишкерлер ассоциациясынын ишмердүүлүгүнө токтоло кетсеңиз, кандай иш-чараларды жасадыңыз, алдыда кандай пландарыңыздар бар дегендей? Бул эл аралык ишкерлер ассоциациясы өзгөчө ассоциация. Негизи эле Бишкекте 10 жакын ассоциациялар бар, бирок бул эл аралык ишкерлер ассоциациясынын негиздөөчүлөрү өзгөчө жери алар деген аябай чоң патриоттор да. Патриот дегенде багы бул сөздүн жаман мааниси эмес, жакшы маанисинде да. Анткени көп жылдан бери чет өлкөдө жашап жүрүшүп, Кыргызстанды аябай баркташат. Аябай баркын белешип ушундай адамдар негиздеген да. Анан бул жакта бир канча багыттар бар. Багыттардын бир экиси бул жаратман деген бир долбоор бар. Кыргызстандын бардык областтарына жаратмандуулукту пропаганда кылып, анан ошол бизнеске билим берүү багытында кетет да проекттер. Ошонун алкагында мен активдүү катышып атам ассоциациянын ишине. Жаратмандын алкагында дагы биз франшиза түшүнүгүн, франшиза маданиятын өнүктүрөлү деп региондордун баарын кыдырып келдик. Азыр бул форум өткөндөн кийин дагы кыдырабыз. Анан акыл муун деген дагы долбоорду жаратмандын ичине кошуп, ал жака бизнести кантип нөлдөн баштаса болот, кантип идеяны кантип туура тандаш керек деген сыяктуу 12 сабактан турган, 24 сабактан турган онлайн программаны жайылтып атабыз. Ушундай жана башка көптөгөн жакшынакай иштери бар. Мен ойлойм, биздин коомчулуктун өнүгүшүнө абдан чоң салым кошкон ассоциация деп. Аймактарды дагы кыдырып келдик деп айтып калдыңыз. Аймактардан сиздерде кандай кабыл алды? Абдан жакшы. Аймактарда да ошол маалымат жетишпегендик бир сезилет да. Анан аларга көптөгөн ушундай бизнес сабактарды, сунуштарды, идеяларды алып барып берсе, аймактарыбыз өнүгөт да. Анткени азыр мамлекеттик телеканалдарда аналитикалык жана ошол бизнес сабаттуулукту үйрөткөн, бизнес сабак берген передачалар абдан аз. Анан багы эле жалаң концерт жана развлекательный көңүл ачкан передачаларды көп койбой, мен ойлойм ушул ушундай пайдалуу нерселерди да койсо жакшы болмок депчи. Анткени региондорго телевизорду көп көрүшөт. Ошон үчүн ушундай да. Кабыл алуусу абдан жакшы болду. Жакшы кабыл алышты. Дагы келгиле деп суранышты. Маегибиздин соңунда сизден сурагым келип жатат. Форумга кантип катышса болот? Кантип байланыша алабыз? 0707 88 88 44 номерине чалып катталса болот. Форумдун өзүнүн баасы бар, 1,5 миң сом билеттери турат. Анан регистрация кылып коюп эле, ошол билеттерди алып 3 мартта келип, эртеден кечке толтура, бир баштык толтура маалымат алып кетсе болот. Бир баштык дегеним бул чын эле кире бериште баштыктар берилет.
Анан ал баштыкта алып туруп ошол жакта турган 50дөн ашык компаниянын негиздөөчүлөрү менен таанышып, алар менен бизнес идеяларды талкуулап, анан алардын сунуштарын ошол баштыктарга салып көтөрүп кетсе болот да. Ушундай сонун мүмкүнчүлүк болот. Акыркы айта кетчү нерсем бул өзүмдүн тажрыйбамда. Ушул 3-мартта өтө турганга окшогон форумдарда мен көптөгөн маалыматтарды өзүмө чогулткам да, көптөгөн тааныштарды, көптөгөн пайдалуу нерселерди алганмын. Ошон үчүн мен башкаларга да каалайт элем, форумдарга катышып, анан ошол жактан өзүңүздөргө көптөгөн пайдалуу нерселерди алып кетсеңиздер болот. Ошондуктан келиңиздер, 3-мартта чогуу Кыргызстандын дагы бир өнүгүшүнө чогуу салым кошолу. Чоң рахмат. Негизи ушунчалык толо графиктин арасынан бизге убакыт бөлүп, биз менен маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дал ушул форумуңуздарга мындан ары дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Сиздер менен Сокол Медиа маалымат агенттиги болду. Биздин каналга жазылып, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди комментарийге калтырсаңыздар болот.